Саламатсыздарбы? Эфирде Арча Медиа. Бүгүн түз эфирдин темасы сөз эркиндигине кысым көрсөтүү качан токтойт? Алып баруучу мен Касиет Мамырбай. Жана бизде конокто Семетей Аманбеков, журналист, Булак KG сайтынын башкы редактору. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кетейин. Азаттык радиосу тууралуу. Эмне себептен жабылды? 2 айга ушуга кандай оюңуз бар? Башынан ошол азаттык жөнүндө баштап кетели, анан дагы суроолор уланат. Юридикалык жактан карасак, Азаттык медиа сайтын 2 айга жанагы фейктер каршы болгон закон менен ошого татыктап, ошол закон менен, ошол мыйзам менен 2 айга жүрүш турушун сайтын жапты. Бул жакта эмне айтып кетейим келет элем. Баарыбыз билебиз, ошол фейкке каршы мыйзам абдан мындай чоң скандал менен, чоң уруш менен, мыйзамдын өтө болгон бузуулар менен жогорку кеңештен өтүлүп, анан кабыл алынган, анан президент кол коюп, анан баардык журналисттер, баардык көз карандысыз медиалар ошондо эле айткан, бул абдан мындай туура эмес мыйзам, конституциянын багына жатпаган мыйзам, сөз эркиндикти кысымдаган мыйзам жана Кыргызстанды сөз эркиндигин артка тарткан мыйзам деген сөздөрдү баарыбыз бир жолу эмес, 100 жолу, 10 жолу айтканбыз. Эми мына көрүп атабыз, бул мыйзам күчүнө киргенден кийин эң биринчи жанагы республика сайты блоктолду, анан 24 KG сайты блоктогонго аракет көрүлдү. Эми Азаттык медиа деген чоң чет мамлекеттик ресурс блоктолду. Бул жакта оюм кандай болот атат? Эми биринчиден баарыбыз көрүп атабыз, жалпы алкакты көрсөк, жалпы көз карандысыз медиага, чындыкты айткан медиага ушундай басым көрсөтүлүп атат. Бирок ошол жакта дагы айтып кетерим, бул мыйзамды туура эмес колдонуп жаап салышты. Азыр айтып атпайсызбы, мыйзам өзү эле негизи мындай конституцияга дал келбеген мыйзам, мындай тескерисинче мыйзам да, ошол мыйзамды дагы туура колдоно албай, юридикалык жагынан, укук жагынан туура эмес көп бузууларды кылып туруп ошол сайтты блоктоду. Эмне бузуулар эмнеде? Эң биринчи мыйзамда так жазылган, депутаттар өзүлөрү жазып, ошол мыйзамды так бекитип беришкен. Жалган маалымат деген эмне? Жалган маалымат деген бул башка бир кишинин кадыр баркына шек келтирген маалымат, честь и достоинство деп коет, кадыр баркына шек келтирген жалаң эле ошол маалымат жалган маалымат деп аткарылган. Азаттык медианы блоктогондо эмне деген формулировкаларды көрүп атабыз? Кастык тили, Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгына каршы чыккан, дискриминация кылган деген сөздөр менен ошону далил катары жана катка далил катары жазып, ошол мыйзам менен блоктойт. Бирок мыйзамда кастык тилин тактаган понятиялар жок. Улуттук кызыкчылыкка каршы деген түшүнүк жок. Дискриминация деген түшүнүк жок. Ал башка мыйзамдарда жазылган. Ошо башка мыйзамдарды колдонуп чара көрсө болмок, бирок бул жакта көрдүңөрбү, мыйзамдын өзүнүн түбүнөн баштап туура эмес колдонгон нерсени көрүп атабыз. Экинчиден процессуалдык бузуулар, бул мыйзам иштеш үчүн, аны колдонгон үчүн арыз жазган бир киши керек. Арыз жазып, мына бул маалымат жалган болду, ушуну текшерип туруп, ушуну жаап берсеңиз деген арызын Маданият министрлигине берет. Маданият министрлиги талкуулап, аныктап, карап, далилдеп, анан блоктойт да. Бул жакта арыз жазган киши жок. Маданият министрлиги өзүнүн долбоор көтөрүп, өзүнүн каты менен ошака жөнөтүп, анан жаап салып атат да. Көрдүңүзбү? Бул деген ошондой процедуралар бул мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Демек, бул чоң процедуралык бузуу, ошон үчүн ал дагы ошол жактан туура эмес колдонулган да. Ошон үчүн айтып кетерим, бул жакта бул укуктук жагынан туура эмес блоктолгон нерсе. Буну прокуратура органдары караш керек, жана мен ойлойм, Азаттык медианын юристтери сотко берип, сот жактан буну жакшылап карап чыгыш керек. Ошо сиз айтып өткөндөй эле, мыйзамды изилдеп көрсө, бул теория камтылгандай эле сезилет экен да, мындай процедурный жагы көп иштелип чыкпаган, анан ошо процедурный жактарды Маданият министрлигине берип коюптур да, ошо Маданият
министрлигине кандай берилип калган, анан ошол мисалы фейк деп билинбедиби Азаттыктын бир ошол материалдарычы, ошону кандай изилдеп чыкты, фейк деген далилдедиби ошондо жөн эле жаап салгандай болуп калып атабы азыр, Жок, хотя бы касиет, обоснованиясы барбы деген сөз да. жок, касиет айым, фейк деген далилдер, аныктар аякта жок. Мен айтып атпаймынбы? 4 анығы берилген. Биринчиси кастык тили, язык вражды, экинчиси Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына туура эмес келилген, үчүнчүсү дискриминация, төртүнчү жанагы абалды аябай үгүтүп жатат деген ушул 4 эле аныкты берди. Ошол 4 аныкта фейк дагы жок, жалган маалымат деген жок, ошол мыйзамда жок аныкталган сөздөрүн ошол жакта берди. Процедура боюнча айтып кетсем, негизи бул мыйзамды кабыл алганда баардык мамлекеттик органдар кача баштады. Бизге бул мыйзамды бербегиле, анткени бул ызы чуу мыйзам, чоң мындай ызы чуу көтөргөн мыйзам, бизге аны бербегиле, колубуздан келбейт. Анткени ар бир органдын эксперттери жок. Кайсы эксперт айта алат? Эксперт айта алат, бул журналист жалган жазып атабы, кадыр барып шек келтирип атабы, же туура эмес жазып атабы? Аны журналисттердин өзүнүн деңгээли бийик эле специалисттер, деңгээли бийик эле кесиптештерибиз айтпаса эле башка эч ким айта албайт. Эң биринчи МВДга берейин деди, МВД айтты, жок, биз аны ала албайбыз, анткени бул биздин колубуздан келбейт. Эми айланып Кабинет министрлиги ушу Маданият министрлигине берип коюптур, анткени маалымат тармагы ошол Маданият министрлигине карайт. Анан ошолорго берип койду, алар дагы аркасыз, айла жок, байланган иттей болуп, азыр ошол үстүнөн келген буйруктарды эптеп аткарып атат. Көрүп атабыз баарыбыз, же мыйзамга жатпаган, логикага жатпаган, эчтекеге жатпаган Кыргызстандын укуктуу демократиялык өлкө деген атыбызга жатпаган нерселерди кылып атышат. Бүгүн маалымат чыкты, ЖМКлар чогулуп, 30га жакын ЖМКлар президентке, өлкө башчыларына кайрылыптыр, сөз эркиндигине кысымды токтоткула депчи. Анан көптөгөн эл аралык уюмдар дагы, Human Rights Watch, CPG дегендер ошол азаттыкка бөгөт коюу боюнча сөзүн айтып кеттир. Бул сөз эркиндигине болгон өтө чоң залака, өтө чоң кысым депчи. Негизи ошундай бир кайрылуулар жардам береби, тигил өлкө башчылары угабы, же бул кандай негизи иштейт? Биринчи айтып кетерим, жалаң эле кайрылуу эмес. Бүгүн көз карандысыз медиалар бир чоң акция уюштурду. Бир нече саат боюнча эч кандай жаңылыктарды бербей, ар бир сайтка жанагындай кара плакатты коюп, ооба, жаңылыктар жок, медиага кысым бар деген плакат менен бир позициябызды ошо менен көрсөттүк. Экинчиден, бир күн бою мамлекеттик релизтерди, пресс релизтерди чыгарган жокпуз. Ушу менен көрсөтөлүк дедик да, эгерде сөз эркиндикке басым кылып, медиаларды бөгөттөп, блоктоп жок кылсаңар, ушундай маалымат текшерилген, так берилген, Кыргыз элинин кызыкчылыгына татыктуу болгон маалыматтан айрыласыңар деген ушундай бир эле мисалды көрсөтөлгүн дегенбиз. Эми кайрылуу боюнча биздин өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров бир жыл мурда пресс-конференция берип атканда журналисттерге айткан, эч качан журналисттерге эч кандай кысым болбойт. Эгерде жалган дагы жазсаңар дагы аларды эң биринчи Кудайга коюп беребиз деди. Мына пресс-конференцияны ачып көрсөңүз болот. Экинчиден, аны деген өзүбүздүн ишибиз менен ага жооп беребиз деген. Эч ким соттолбойт, эч кимге жанагындай миллиондук доллар келтирилбейт, эч кимге кылмыш иштери козголбойт деген убада берген. Эми биз көрүп атабыз, бир жылдын ичинде такыр башка кырдаал болуп атат. Журналисттерге иш козголуп атат, журналисттерге доо берип атат. Азыр анын баары бүткөндөн кийин жанагындай бөгөттөп, блоктоп, жок кылган сайттарды түп тамырынан жок кылган аракеттер кылып атат. Биздин оюбуз мындай, максатыбыз эмнеде болуп атат? Өлкө башчыбыз конституция боюнча, конституциянын гаранты, өлкөнүн башчысы жана бүткүл Кыргызстанда турган элдин баарын башын кошкон киши, ошол киши ошого баарын тапшырып берди. Туурабы? Конституцияга добуш берип атканда баарыбыз айттык, мына президент жалгыз өзүнө жоопкерчилик алып, бүт өлкөдө болуп аткан нерселердин баарына жоопкерчиликтүү киши ошол эми деп, туурабы?
Эми ошону карата биздин оюбуз мындай болуп атат. Мүмкүн президенттин жанында жүргөн мындай туура эмес түшүнүктү берип атабы президентке, айтып атабы мына булар медиалар эркин медиалар эмес, эл бузукулар деп өзүңүз көрүп атасыз соцсеттерде ошондой бизге наамдарды коюп атат. Батышчылар, эл бузукулар, анан болбогон бир нерселердин баарын айтып атат да, эми бунун баары мындай пропаганда жана манипуляция, провокация деп айтсак болот. Менин оюмча, журналисттерибиз, мен өзүм көз карандысыз журналисттин уюмунун төрагасынын орун басары катары айтып кетейин, журналисттер, өзгөчө иликтөөчү журналисттер бул мамлекеттик органдардын эң биринчи жардамчылары. Эгерде паракорчулукту, бюрократияны жок кылабыз деп кыргыз элибизди алдыга түртөлү десек, анда журналисттерден беш бетер жардамчылар жок. Ошон үчүн ошол позицияны биз президент Жапаровго айткыбыз келип атат. Экинчиден, мен өзүм бир жыл мурда суроо бергенде мен айткам, мына вице-премьер Эдил Байсалов бир демилге көтөрүп атат, ушу журналисттердин баарын жок кылганга бир аябай абдан мындай резонанстуу, кырдаалды курчуткан бир мыйзамды даярдап атат. Ошол чынбы десе, президент жооп берген. Жок, андай болбойт. Ал вице-премьер Эдил Байсаловдун өзүнүн эле өзгөчө ою, андай мыйзамдар кабыл алынбайт деп. Эми өзүбүз көрүп атабыз, мына президенттин администрациясы өзү маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды алып чыгып, 96% Россия Федерациянын мыйзамынан 96% плагиат кылып туруп, баарыбызды басымдоого жолду ачып берейин деп атат да. Ошон үчүн ошол жагын да түшүндүрүп берейин деп атабыз. Анан эң биринчи айтканыбыз, мен айтып кеткендей эле, азыр журналисттер болобу, батышчылар болобу, орускулар болобу, ошондой кыргыз элибиз бөлүнбөшүбүз керек. Кырдаал абдан курч, чек ара боюнча суроолор турат, тышкы карыз боюнча суроолор турат. Негизи эле кыргыз элибиз тилекке каршы бөлүнүп кеттик, бөлүнбөшүбүз керек. Ошол президент биз айтсак баарыбызды туура түшүнүп, мыйзамдуу айткан сөздөрүбүздү түшүнүп, башыбызды кошуп, ушунун баарын токтотобу деген ойдо болуп атабыз да. Анткени журналисттердин максаты саясат эмес, бизге саясат кереги жок, бизге бийлик кереги жок. Бул бийлик, саясат деген саясатчылардын жумушу. Биздин жумушубуз ачык айкын чындыкты чагылдырып, элибизге көрсөтүп, ушундай болуп атат. Ушул эң мындай кырдаалуу, акыбалы, курч болгон суроолорду көрсөтүп, мамлекеттик органдарга да көңүлүн буруп, мына бул жака көңүлүн буруп коюңуздар, бул жакты чечип бериңиздер. Элдердин эгерде үнү мамлекеттик органга жетпей атса, биз аркылуу жеткизип берген деген ушундай эле максатыбыз болуп атат да. Бизди душман катары көргөнгө болбойт. Биз эң биринчи жардамчыбыз. Эгерде кыргыз мамлекетибизди алдыга түртөлүп десек, биздин жардамыбыз, салымыбыз өтө зор болот. Ошон үчүн башкы редакторлор, абдан көп редакциялар кол койду. Ошентип бир өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү жиберип, президент менен сүйлөшүп, бир чечимге келсек жакшы болмок да. Президентибиз ар кандай кишилерди кабыл алды, спортсмендерди кабыл алды, граждандык активисттерди баарын кабыл алды. Жалгыз эле ушу журналисттер менен жолуга элек. Эми биз ойлоп атабыз, эгерде мындай толук кырдаалды толук көрөйүн десе, ошо көз карандысыз өзүнүн ою бар, мамлекеттен акча албаган, өзүнүн ою бар журналисттерди чакырса жакшы болот эле. Анткени баарыбыз билебиз, кээ бирде ушундай дежур бир журналисттерди чакырып коюп, бийликтен көз карандуу журналисттерди чакырып коюп, анан алар мына кырдаалдын баары жакшы, биз баарга бул мыйзамга дагы добуш беребиз деп коет, болду. А кырдаал курчуй берет да. Ошондой болбостуктан ар бирибиз мейли мамлекеттик маалымат каражаттарын да уксун, бирок биздин дагы үнүбүздү угуп коюп, ошону эске алып, бир чечимге келсек жакшы болот эле деген ой болот. Сонун, рахмат. Анан дагы бир суроо келип калды. Ошол президенттин негизи башчылардын азыр адамдарды камап аткан, андан кийин азыр ЖМКларга басым жасалып атат. Ошонун баары бир теманы жабыш үчүнбү же негизи эле бул деген мындай ишпи, ошол сөз эркиндигин басынтып, өзүнүн бийлигин курчаганга? Эң негизгиси бул жактан эмнемени мындай сарсана кылып атат, бул кандай причинасы кандай болбосун, мыйзамдын талаасынан чыкпаш керек болчу. Мына ички иштер министрлигинин орун басары депутат Икрамовго жооп берип айтып атат.
Бардыгы мыйзам чегинде бир болуш керек. Аял болобу, эркек болобу, баары бир чара көрүлүп, камалып кетиш керек деген оюн айтып атат. Бирок менин оюмча, юрист катары оюмча бул туура эмес. Анткени сот жана кабыл алып атканда же подписка невыездге кое беремби, же үй камагына кое беремби, же камаймбы деп атканда, ушул бул аялбы же эркекпи дегенди эң биринчи ошондо карайт. Балдары барбы, акыбалы кандай, качып кетеби, качып кетпейби, ошонун баарын изилдеп туруп, ошондо аялдарга көп учур убакытта, эгерде мындай жөн эле сүйлөшүп койгон эмес, уурдап кеткен, мошенничество кылган аялдарды кое берип коет, камабайт. Ошондой тергөөчү, соттордун өзүнүн немелери бар да. Аны мен билбейм, милиция атайын айтып атабы, атайын айтпай атабы, бирок ошону эске алып туруп чечимин кылыш керек да. Эми мен түшүнбөй атам, ушундай бир сүйлөп койгон үчүн эле, бир жыйынга катышып койгон үчүн эле аялдарды камап койгон, бул кандайча мыйзамга татыктуу эмес, чоң суроо жаралып атат да. Мен саясатчыларды айткан жокмун, дагы бир жолу айтып кетейин. Саясатчылар өз оюнун ойлойт. Аларга болушкан киши жок. Саясатчылар бийликке барабызбы, саясатты алабызбы, аларга тийишкеним жок. Мына мен жарандык активисттерге айтып атам, өзгөчө аялдарына айтып атам. Менимче бул мындай аша чапкан нерсе болуп атат да. Мен өзүнүн причиналарын чын билбейм. Бийликти курчайын деп атабы, же ушул теманы жаап салайын деп атабы, же коркунтайын деп атабы, андайчы билбейм. Бирок ушул мыйзамын бузуу боюнча абдан чоң көйгөй болуп атат да. Анткени бир жолу мамлекеттик органдар мыйзамды бузуп койсо, мына бизге мындай болот, башкаларга болбойт деп койсо, анын арты чоң анархияга алып келе турган көп тарыхый үлгүлөр бар. Ошон үчүн ушул жакты карап, мен ойлойм, азыр өйдөңкү соттор карап, президент өзү карап, прокуратура органдары карап, ушул чечимдерди дагы бир жолу карап чыгыш керек да. Рахмат, сонун жооп болду. Дагы менде бир суроо бар эле да азыр. Сиз айтып атпайсызбы, пресс-релиздерди чыгарганга биз бир күн чыгарбайбыз депчи, ошо мамлекеттик органдарга көрсөтөлү деп өзүбүздүн ишибизди. Негизи пресс катчынын башчысы Дайырбек Орунбековдун жумушун сиз кандай баалайсыз? Анан жакынкы арада болгон интернетке чыгып кеткен Дайырбек Орунбеков менен Атай Бейшенбек, азыр 2 айга камалган Атай Бейшенбек менен жазуусу, балким бир өзүнүн кесиптештерине жөнөтөм деп Атайга жөнөтүп алыптыр. Ошонусун кандай баалайсыз? Жанагы отургузуш керек, муну кастык үчүн отургузуш керек деген сөздөрү чыкпады беле? Биринчи суроого жоопун. Дайырбек Орунбеков жаңы эле жумушка кирип, аны менен мындай түзмө түз иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Аз эле убакыт өттү, өзүңүз көргөнсүз. Эгерде бийликтер ойлосо, Дайырбек Орунбеков туура орунду алды, жана ушундай туура мамлекеттик маалымат саясатын өткөрөт десе, анда өзүнүн өз карашы кандай. Мен анын жумушуна баа бере албайм, анткени дагы бир жолу айтып кетет элем, аны менен мындай түзмө түз иштеп көрө элекпиз. Президенттин чакырылышына бара элекпиз. Администрация президентинен пресс-релиздер келип атат, тияк жакка иш чараларга чакырып атат. Ошондой эле мындай техникалык журналист менен пресс катчылыктын ишин өткөрүп атабыз. Бирок бир эле нерсени айтып кетким келет. Азыр ошону далилдеп атабыз, тактап атабыз. Мына биз пресс-релиздерди албай койбодукпу. Ошондон кийин 2-3 мамлекеттик орган, Кыргыз патент, өзгөчө Кырдаал министрлиги, анан ички иштер министрлиги болду, биз силерге анда башка пресс-релиздерди бербейбиз деген реакция кылышыптыр менин журналисттериме. Бирок тактасак, бул анан ушундай талкуу болгондо оюбузга келип калды, ушул президенттик администрациядан ушундай буйрук келгенби дегенден кийин, андан кийин бирок ичибизде чат талкуу болгондо, анан кайра бизге чыгышты, жок, бул эле күнү бербейбиз, калган күндөр берип атабыз деп. Ошон үчүн ушул жактан пока что баасын бере албайм. Бирок бир жактан жолукканбыз аны менен, жана тажик-кыргыз чек арасында ызы чуу болуп атканда, Дайыр Орунбеков дворец спортага келип, спорт сарайына келип, аяктан блогерлерди чогултуп, ошол жактан баарыбыз саясаттын көз карашына карабай, ички конкуренцияга карабай, бир багытта ушундай информация, чек ара боюнча информация берелик деп блогерлер менен журналисттер биригип ошол жактан иштедик. Ошол жактан эле көрүшүп калдым ал киши менен, ошол жактан чогуу иштедик.
Эми бул экинчи суроого өтүп атат да. Мен эксперт эмесмин. Мен мындай мамлекеттик экспертизаны юрист катары көрмөйүнчө айта албайм да. Ушул Дайыр Орунбеков менен Атайдын ортосундагы ушул жазыш чынбы, чын эмеспи, фейкпи, монтаж барбы, жокпу? Бирок айтып кетерим бир, Атай Бейшенбектин ушул кыргыз-тажик чек арасынын чагылдырган маалыматына салымы абдан көп. Биз мына чогуу соц тармактарда иштедик, күнү түнү уктабай, 2-3 саат уктап эле, эч ким бизге акча берген жок, эчтеке берген жок. Ушул мамлекет үчүн туруп берели деп, Атай менен анын командасы бар, биздин журналисттер бар, чогуу иштедик. Анын салымы көп. Ошону карап эле буга андай чараны көрсөтпөш керек болчу. Мыйзам жагынан айтып кетейин. Атай Бейшенбек комитет Кемпир-Абадтын коргоо боюнча комитетинин тизмегине кирбейт. Ал деген жанагы чогулушка катышкан эмес. Сотто мен да уктум, көрдүм, сот болуп атканда жана мера пресечения карап атканда. Аяктан адвокаты Канат Асанов жактоочусу айтты, бул эки киши менен эле тааныш, бирок башка өзүнүн жумуштары менен тааныш, бул жака тиешеси жок деп. Аны карабастан бир чечимди чыгарып коюп, ошого баарын алып келип туруп, аны камап салышты. Мен журналист катары оюм бул туура эмес. Укук жагынан да туура эмес болуп атат, анан бул жагынан да туура эмес болуп атат да. Анткени ушундай кырдаал курч болуп аткан жерде, мамлекеттик органдардын күчү жетпей аткан жерде, стратегиялык көрүнүшү жок болуп аткан кезде Атай Бейшенбек өзүнүн стратегиясын көрсөтүп, тажиктердин фейктерин беттерин ачып туруп, ошондой стратегияны көрсөтүп, баарыбызды бир жолго салды. Ошол жакта жакшы иштедик. Ошон үчүн ошону эске алып, аны менин оюмча үй камагына эле коюп эметиш керек болчу. Негизи үмүттөр барбы ушул азыр 24 адам камалып атат да, 24 адам чыгышына? Эмне барбы дейсиз? Үмүттөр барбы дейсиз? Ушундай, балким үй камагына чыгат деген бир ойлор барбы? Же 2 ай отуруп чыгат дейсизби, же андан ары да отуруп кетет деп? Эми Кемпир-Абадтын суроосу чечилгенден кийин кандай болот, аны мен биле албайм. Анткени ал сот органдарынын жумушу, тергөө органдарынын жумушу. Бирок менин бир эле мындай үмүтүм, 24-түн баары болбосо дагы ушул аялдар биринчи очередь, анан жанагы комитетке тиешеси жок, сүйлөгөнгө тиешеси жок кишилер, эгерде тергөөнүн суроолору болсо, үй камакка чыгарып, ошол жактан үйдөн чакырып алып эле өзүнүн жанагындай тергөө амалдарын өткөрүп атса болот эле. Анткени мына биздин редакция мисалы үчүн толук изилдеп чыкты, жанагы видеонун баары чыгып кетпеди. Мындай сүйлөдү, тиги киши мындай сүйлөдү, бул киши сүйлөдү. Эки саясатчынын сөзүндө эле биз мындай башаламандыкка барабыз деген сөздөрдү уктук. Ито ал ошолор видео экспертиза аныктамайынча, ошол видео фейк эмеспи, монтаж эмеспи, үндөрү ошонукубу деп айтмайынча, биз азыр айта албайбыз ушул саясатчылар сүйлөдүбү же сүйлөгөн жокпу. Бирок эгерде экспертиза тастыктаса, далилдесе, ошондо айтсак болот. Биздин мына мен юрист катары, журналист катары изилдеп чыктык. Эки саясатчы, эми аттарын айтпай эле коеюн, эки саясатчы ушундай кичине элементтери бар экен да, жанагындай башаламандыкка чакыруу боюнча. Калгандардын баары жөн эле сөз. Мына биздин позициябыз ушундай, биз жанагындай митинг уюштуруп барышыбыз керек, ушул позициябызга турушубуз керек деп. Конституцияны ачсаңыз, өзүңүз окуйсуз. Ар бир киши өзүнүн позициясына эркин сүйлөгөнгө укугу бар, биринчиден. Экинчиден, жанагындай эркин митингдерге эгерде чакырыктар болбосо, согушка алып барбаса, ошондой эркин митингдер дагы бул деген конституциялык укугу ар бир адамдын. Ошол үчүн ошол конституцияга ылайык бул мындай сүйлөгөндөрдүн көрүндө эмне үчүн буларды бул берене менен тартып атат, мен билбейм. Анткени тергөө органдары жогорку кеңешке келгенде бир да маалымат берген жок. Мына тергөөнүн сырына таянып, тергөө амалдары өтүп атат, биз айта албайбыз. Бирок бир эле суроо жаралып атат да, эмне үчүн өзгөчө ошо аялдарды камакка алып туруп, анан эмне үчүн үй камагына чыгарып, же подписка о невыездиге чыгарып туруп, анан тергөө амалдарын өткөргөнгө болбойбу деген чоң суроо жаралып атат. Көп соц тармактарга көп суроолор берип атат. Мүмкүн ушул Кемпир-Абадтын суроосу бүтпөйүнчө ошол жакта Атайын кармалып атабы деген. Аны мен билбейм, аны мен айта албайм. Ал только жанагы
өйдө турган сотко азыр апелляция берип, ошол жактан эле сот сурап албаса эле бизге арызгоон айтпайт. Рахмат. Могул Азаттыкты 2 айга жаап салды. Анан жакында эле маалымат чыкты го, Супер ТВнин бир журналистин дагы сабап кетиптир. Анын айтымында, мындай сабап атканда бир баласы айтыптыр да, мен бул ушул бала мени тартып аткан деген үндөрүн уккандан кийин эле мен эсимди жоготуп больницадан ойгондум депчи. Бул экөө бири менен чырмалашканбы же бул башка кейстерди ойлойсузбу? Негизи эле бул кысымбы бүт эле медиаларга же бул бөлөкчө эле бир эме катары санасак болобу? Мен чын айтканда Супер ТВнын журналисттин сабап кеткенин тергөө башталды да. Ошол тергөө документтерин көрө элекмин. Аякта ким кандай жана заявление жазганда заявление эмне деп жазганын. Бирок мен уктум, жана грабеж деген берене менен иш козголуптур. Демек бирдемесин тартып алган деген бир факты бар окшойт да. Мен айтып кетерим эмнеде? Эң ошол мейли, хорошо, грабеж болсун, бирок андан кийин кылмыш жаза кодексинде дагы бир берене бар. Биз мына журналисттер эптеп атып, жаңы кылмыш жаза кодекс кылып атканда эптеп ошол беренени ошака киргиздик. Бул жанагы журналисттин жасап аткан ишине каршылык көрсөтүү деген атайын берене бар. Мына ошол беренени да кошуп, анын тергөө амалдардан караш керек. Эгерде жанагы сөздөр далилденип, тергөөчүлөр же ыкчамдуу милиционерлер, ыкчам иш өткөргөн оперативниктер далилдесе, ошо бул бала мени тартып аткан, ошон үчүн мен муну сабап койдум десе, демек эки берене менен бул кылмыш иш жүргүзүлүш керек. Дагы айтып кетерим, мына соттор болуп атканда көп милиция кызматкерлери журналисттерди ачык сот болуп атканда колдоруна алып түртүп, мына мисалы үчүн бул аялдарга мера пресечения карап атканда журналисттардын баарын түрткүлөп, колдорун кайрып соттон чыгарып жиберишти. Бирок мыйзамда так жазылган, эгерде сот ачык болсо, сот башталмайынча журналисттер тартылат. Анан сот макулдугун берет. Же тартса болобу, же тартпаса болбойбу. Эгерде тартса болбойт деген чечимди чыгарып журналисттер укпаса, маселе жок. Милиция кызматкерлери соттун чечимин ишке ашыртып, аларды чыгарып койсо болот. Бирок андай чечим жок болчу. Ал баштала элек болчу ал сот процесси. Анан ошо милиция кызматкерлери күч колдонду да. Ошол дагы жана мен айтып кеткен, бул кылмыш жаза кодексинин беренесине керет. Анткени журналисттер өзүнүн ишин жасап аткан болсо, аларга карама каршылык көрсөтүп атат милициялар. Ошол беренени иштеген берене кылсак, ошондо журналисттер корголгон болот деп эсептейм да. Супер ТВ боюнча дагы айтып кетерим, мен деле эң биринчи ойлогом, эми бул журналистти сабап кетсе, мен аны билем, ал мындай жоош эле журналист болчу, мындай саясий кырдаалга аралашпаган киши болчу. Бул бала, бирок түшүнбөй калдым да, эмне үчүн сабап кетти. Мүмкүн бирдемеси тартып кеткенби, мүмкүн жанагындай туура эмес бирөөнү тартып койгонбу деп. Бирок бүгүнкү акцияга эмне үчүн мен түшүнбөй атам, неге Супер ТВ кошулган жок да. Жанагындай ооба, новостилерди токтотту, пресс-релизтерди албайт да. Ошон үчүн мен түшүнбөй калдым да. Ошон үчүн ушул ооба. Ошон үчүн мен ойлоп калдым да, мүмкүн аларга кысым жасалбай атабы, же ушул саясат иш эмес, жөн эле грабеж ишин эле деп ошондой ой кетти. Баса ошол бул акция жөнүндө күч чындыкта деген 30дай чукул ЖМКлар, жалпы маалымат каражаттары кошулду, бирок айрым дагы башка ЖМКлар кошулган жок да. Биз аны деген кандай бийликке иштеген СМИ катары бааласак болобу, же жөн эле билбей кошулуп алды ошол биз мындай акты ак, караны кара деп азыр бөлө алабызбы, же бул азыр эртерекпи? Бийликтердин эң негизги катасы фактылар колунда жок эле, айрым ЖМКларга ар бир сыяктуу бир наамдарды коюп атат да. Батышчылар, эл бузукулар, тиги бу депчи, эч кандай факты жок. ЛГБТни коргогондор деп. Фактылар жок, бирок айтып атат. Биз ошолорго теңелбей, азыр ушул ЖМКларга дагы ушундай маалыматты бербей эле коелу, наамдарды бербей эле коелу. Анткени ар кандай причиналары ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн, кээ бир ЖМКлардын
рекламасы чыгып калышы мүмкүн ошол күнү, ошо токтой албай калды, мисалы үчүн айтам да. ооба. Анан башка бир может быть укпай калышты. Ошон үчүн мен өзүм кесиптештериме баа бербей эле коеюн. Уккан укту, жасаганы жасады. Анткени биз ЖМКлар кандай болбойлу, биз кесиптештерибиз арабызда тытышып, арабызда чыр кылсак, анда бизди бири-бирибизден жок кыла турган нерсе да болчу. Ошон үчүн аларга баа бербей эле коеюн. Дагы бир жолу айтып кетейин, айрым бийликти колдогон соц тармактагы колдонуучулар ушундай наамдарды берип, ошолор Атайын бөлгөн. ооба. Анан биз Instagram баракчасында бир За Садыра Жапарова деген аябай белгилүү баракча бар, бир нече миң катталуучусу. Анан ошол жерде аякы постунда жазылып атат да, мына биз Азаттыкты жаптык, эми дагы башка медиаларды жабабыз депчи, бир нечелерин айтып кетти. Ошого кандай карайсыз? Мисалы, жөн эле бир адамды барып менин аброюма шек келтирди, менин репутациямды бузду деп Минкультурага арыз жазса, жөн эле ошол жаап салат турбайбы? Ошондо эчтекени каралбай элечи, бул деген жөн эле курал, бийликтин куралы катары болуп калбайбы? Ушул мыйзамдагы ушул бир адамдарды экиге бөлүү дагычы ошундай азыр байкалып атат да. Абдан туура айтасыз. Албетте бул курал, бирок сурооңуздун биринчи бөлүгүнө жооп берсем. Ооба, ошондой пабликте чыгып калды. Жанагындай Клоп, Кактус жана Арча медианы Биздики. изилдеп атабыз. Жакын арада мүмкүн жабабыз деген чакырыктар болду. Азаттыкты эл бузаар, азаттык деп жазышты ошол жакта. Мына көрдүңүзбү, кайра бир наамдарды берип атат да, ярлык болуп атат. Бирок биз ошол пабликти кызыктуу нерсени айтып берсем сизге. Ошол пабликти факт чек катары, изилдөө катары изилдесек, анан өзүбүздүн ички булактарыбыз менен изилдесек, бизге мындай маалымат түштү, бирок далилденген эмес, бирок мындай версия катары да. Кожомолдо. Булар азыр бийликке иштебей, башка бир чоң аракарычылардын кызыкчылыгына иштеп атат деген маалымат келип атат. Анан ушундай маалымат келип атат, булар атайын бийликке ушундай ооба, бийликке мындай кошоматчы кылалы деп, мүмкүн башкача аларга туура эмес жол көрсөтөлү деп, зыян келтирели деп, ушундай бир провокация болуп атабы деген ойдо болуп атабыз да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетерим, жолуксак президент Садыр Жапаровго ошону түзмө-түз айтып сурап алмакпыз да, ушундай болуп атат. Эгерде позициябыз ушундайбы же ушундай эмеспи, же ушундай угузуп атабы сизге, же ушундай жолдор жүрүп атабы депчи. Ошон үчүн мен азыр мындай айтпай эле коеюн, эми үмүтүм албетте бул сайттар жабылбас деп. Анткени жанагындай курал катары азыр колдонуп атат. Эми экинчи жагы, ооба, бул эң башынан бул мыйзам фейктерге каршы деген мыйзам болчу. Өзүнүн юридикалык фундаменти бул фейктерге каршы болду. Азыркы мыйзамды окусаңыз, бул мыйзам бир да фейкти жаба албайт. Бир да фейк. Мына жапкандар республика, баары республиканы билет, 24 KG баары билет, Азаттык. Бир Фейсбукта кастык тилин жарыялаган фейк жапты ушул мыйзам. Жапканда жок, жаба албайт дагы. Анткени аны аныктап, аны таап, аны жумуш өткөргөнгө анын колунан келбейт. Ошон үчүн бул мыйзамды буттан башка коңторуп туруп, азыр верификациядан өткөн белгилүү, баарына белгилүү журналисттерге ооздорун жаап, блоктогонго ушул курал катары колдонуп атат. Эми дагы айтып кетейин. Эгерде бийликтер ойлосо, ушул мыйзам менен көз карандысыз медианын баарын түп тамырынан жок кылабыз десе, бул абдан чоң жаңылыч. Анткени азыр Кыргызстанда соц тармак деген килейген нерсе бар. Эгерде журналисттин баарын, сайттардын баарын жаап, YouTube, Facebook, Instagram, TikTokко кетип калса, аяктан албетте аларды жаба албайт. Анткени ал жактан же Instagram толугу менен жабыш керек, айрыкча бир аккаунттун Instagramдын ээлери
Цукербергтер өзүлөрү жаппаса андан башка эч ким жаба албайт. Алардын эрежелерин бузбасаң эч ким сени блоктой албайт. Демек, эгерде биз журналисттин баары соц тармакка кетип калса, пайда болобу Кыргызстаныбызга, зыян болобу? Менин оюмча албетте зыян болот. Эмне үчүн? Анткени азыр сиз мисалы үчүн соц тармакта бир ушак уксаңыз, бул жакта ушундай болуп кетиптир, бирдеме болуп атат деп. Эмне кыласыз сиз биринчи? Сиз ишенген сайттарга кирип текшересиз. Барбы ал маалымат, жокпу? Эгерде маалымат бар болсо, далилденди, жок болсо, бул жөн эле ушак деп коесуз, туурабы? Эми ошону анткени журналисттер сайттын ээси болгону менен, юридикалык организациясы бар болгону менен, ушул бүт стандарт, журналистиканын стандарттарын баарын карайт да, факт чегин карайт, булактарын карайт, туура жазылдыбы, видеосун тиркейт, баарын ушун жазайт да, жана кээ бир фейктерге караганда ушул ушакты кылбайлык деген өзүнүн стандарттарын карап, мыйзам алдында жооп берип калбайлык деген стандарттарын карайт да. Соц тармакта жанагы беспредел кейджи, компромат кейджи деген толтура пабликтер бар, алар ушак болобу, чыны болобу, баарын ура берет. Эгерде бийлик ушундай компроматтарды 10, 20, 30 паблик соц тармакта болорун кааласа, анда ошого баратабыз баарыбыз. Баарын блоктосун, баары пабликтерге кетет, килеген паблик кактус деген чоң группа түзөт, ошол жака эми далилдейби, далилдебейби, баарын кыргызып берет, болду. Эч кандай мыйзам менен аяктап аларды чыгара албайсың. Анан Маданияттык министрлиги айтып атат, Facebook менен дагы азыр сүйлөшүп атабыз, ушул жактан дагы чара көрөбүз деп. Эч кандай чара көрүлбөйт. Азыркыдай демократияны, укукту тебелеп, ушундай көз карандысыз медиаларды блоктогондон кийин бир дагы соц тармак алар менен сүйлөшпөйт. Анткени баары түшүнүп атат, бул саясий курал, саясий инструмент, журналисттердин оозун жапкан үчүн. Ошон үчүн андай сүйлөшүүлөр болбойт. Ушундай чоң бир көйгөй болуп атат. Ошону дагы президент Садыр Жапаров айткыбыз келип атат. Өзү деле камакта отурганда айткан да, муну Азаттыктын материалдарын окуп атам, абдан жакшы жазып түшүнүп атат. Атамбаевдин фейктерине карама каршы таразалап туруп атат ушул деп. Азыр эмнегедир өзүлөрүнүн кадамдары ушундай болуп атат. Мен түшүнбөй атам, эмне үчүн ушундай болуп атат. Ошол позициябызды жеткиребиз деген ой болуп атат. Демек, азыр тактап кетсем, мисалы деген Арча медиада биздин сайт жок да, биз жалаң YouTube, Instagram, Facebooктабыз. Ошондо бизге арыз түшсө, ошол менин аброюма шек келтирип атат десе, бизди демек жаба албайт турбайбы? Instagram менен Facebooктун эле баарын жаап салбаса? Албетте, жанагы пабликтердин фейктери жазып аткан, алардын өзлөрү бул мыйзамды ачып да көргөн жок, билбейт. Эмне мыйзам, кандай колдонулат, эмне беренелери бар, билбейт, жөн эле мындай бир жактан технический задание алып эле ошол менен иштеп атат. Албетте, сайтыңыз жок болсо, YouTube'ду дагы, Instagram'ды, бир дагы соц тармакты ичинен бир аккаунтту блоктогонго жалаң эле ошол соцсеттин ээлеринин колунда, өзүңүз билесиз. Биздин Маданияттык министрлиги дагы эмес, кабинет министрлиги дагы эмес, президент дагы эмес, эч ким аны кыла албайт, анткени инструменттери жок. Полный эле YouTube'ду же Facebook'ду полный жапса жабат, анда алардын дагы медиалары аудиториясы калат. Ошондой эле болушу. Абайдыр жактан, Анда биз акырындан эфирибизди бүтүрө берели. Аякы суроо биздин темага байланыштуу. Сөз эркиндигине кысым көрсөтүү негизи бүтөбү? Же ушинтип эле кете беребизби бир маалда тоталитардык режимге айланып? Албетте, мен үмүттөмүн, сөз эркиндигине кысым бүтөт. Анткени ар бир көйгөйдү конфронтация менен эмес, согуш менен эмес, карама каршылык менен эмес, бир столго отуруп, сүйлөшүп, ошол жактан чечишибиз керек. Мен ойлойм, мисалы үчүн, бийликтердин дагы бизге суроолорубуз бар. Берсин, биз ачыкпыз, биз ачык айкынбыз, биз өзүбүздүн позициябызды айтып беребиз, алар өзүнүн позициясын айтып берсин. Бирме-бир сүйлөшүп, мындай бири-бирибизди шыбабай, бири-бирибизди бөлбөй, бир жактан алар компромисс кылып, бир жактан мүмкүн биз компромисс кылып, мүмкүн бизде дагы бир көйгөй бар. Маселе жок. Сүйлөшөлү, отуралы, баарыбыз мындай эми прогрессивдүү эле кишибиз, түшүнгөн кишибиз. Баарыбыз түшүнүп атабыз. Жумушубуз кыргыз элибиз өркүндө алдыга жылып, көйгөйлөрдү чечкен
жол менен барышыбыз керек. Ошон үчүн атабыз. Ошон үчүн биз баш тарткан жокпуз. Биз наоборот күтүп атабыз. Мына чогуу отуралып, сүйлөшөлүп, эмне сурооңор бар, биз мына чечип берелик. Мисалы үчүн, эң чоң айып биз жака мына текшерилбеген жалган маалымат чыгарып атат. Анан ошол менен биз критика кылып атат, ошол менен күрөшүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай мыйзамды кабыл алдык. Мына биздин жооп бар. Бизде массалык маалымат каражаттарга айыптарды караган комиссия бар. Аякта 13 чоң авторитеттүү республиканын баарында белгилүү журналисттер алардын тизмесинде бар. Ошолор сотко жетпеген арыздарды карайт. Мисалы үчүн, сиз жөнүндө бир мен билбейм, маалымат чыкты. бир фейк маалымат чыгарса, мисалы үчүн, Жыргал KG деген сайт, мисалы үчүн, сизге фейк маалымат чыгарса, сиз сотко барбай, жанагындай соттук чоң процесстерге киригишпей, күтпөй, нервыңызды албай, ошо комиссияга кайрыласыз. Комиссиядан карайт, сизди чакырат, Жыргал KG'нин массалык маалымат каражаттын өкүлүн чакырат, анан талкуулайбыз. Кандай болду, тиги бу деп. Журналисттер дагы өз инструменттери бар. Айтып коюш мүмкүн. Биз мындай кылдык, биз аракет кылдык, силердин чындыгыңызды, бирок телефонго чала албай калдык. Биз ал инструменттин баарын билебиз. Комиссияда отурган кишилер билет. Алар айтып берет. Мына журналисттер туура эмес кылып койдуңар, же төгүмдөө кылгыла, же бунун позициясын чыгарып бергиле, же болбосо бул маалыматты өчүрүп таштагыла деп. Ошондой учурлар көп болгон. Мен ал комиссиянын өзүм мүчөмүн. Андай учурлар көп болгон. Азаттык менен да болгон, Кактус менен да болгон, Клоп менен болгон. Мына арыздануучу киши келет, анын позициясын эгерде тактап, туура мындай мыйзамга таянып айтып берсе, все, маселе жок. Биз журналисттерге түшүндүрүп коюп атабыз. Кечиктештер, мындай болбойт. Мына сиз бул жакты укпай коюпсуңар, ооба. Анан алар айтат, мына биз чалсак телефонун албай койду. Жок, андай болбойт. Стандарттай боюнча кат жазышыбыз керек, башка кишилер менен издешибиз керек, почтасына жазышыбыз керек. Эгерде сизге жооп берсе, жок, мен маалымат бербейм, маселе жок. Анда аракет кылыш керек. Аны алар жакшы түшүнөт. Эгерде ушинтип коет. Мына ушундай чечим бар, ушундай комиссия бар. Давайте сотко жеткизбей, жанагындай мамлекеттик маданияттык министрлигине жүктөбөй, жанагы колунан келбеген нерсени жүктөбөй, эксперттердин колуна берелик. Таразалап берет, ошо жалган маалыматты эми түп тамырынан жок кылбаса дагы пайыздарын азайтып берет ошонучу. Журналисттерди, фейктерди күчүбүз жетпейт. Фейктерди ошол фейктер боюнча Цукерберг менен сүйлөшсүн. Журналисттер менен эмес. Ошо журналисттерге өзүбүздүн саморегуляция деп коет, өзүбүздү регулирование кылган комиссиябыз бар. Ошону да жеткизели деп атабыз. Ушул инструментти колдонолу. Биз да силерге жардам берелик. Өзүңүз билесиз болуш керек, журналисттер эң биринчи кызыкчылыгы бул фейктерди жок кылганга. Фейковый маалыматтарды жок кылганга эң биринчи журналисттердин кызыкчылыгында бар да, ошого баарыбыз күрөшүп атабыз. Ошого биз жардам берелик, алар бизге жардам берсин. Ошо бир тегерек столго отуруп, бетме бет сүйлөшүп алсак, мындай туура нерсеге келип, ушул сөз кысымын, сөз эркиндикке кысымын токтотолу деген үмүттөбүз. Демек, биз кайра эле диалогко келип такалат экенбиз. Бийлик менен элдин арасында, журналисттердин арасында талкуу болсо, баары эле чечилгендей, эфирде бизде Семетей Аманбеков болду, журналист, Булак KG сайтынын башкы редактору. Рахмат сизге, сонун маек курдук. Жакшы калыңыз. Буюрса, Жакшы калыңыз. эркиндиги да күчөтүлөт. Рахмат. Рахмат.